Keyingi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnallaha la yanzuru ila suvarikum ve amwalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. İmam Müslim rahmetullahi aleyhi bu hadisi rivayet kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Taala çınında sizlerden sırtkı görünüşüңөрgө jana байлыгыңарга карабайт, балким силердин жүрөгүңөргө жана жасаган ишиңерге карайт. Hem karayt degen ne degeni? Allah Taala bir adamga jardam berүү үчүн, же bir adamga şifa berүү үчүн, же bir adamды бейишке киргизүү үчүн анын сырткы көрүнүшү жана байлыгын карап чечим чыгарбайт. Allah Taala ар bir adamдын жүрөгүндөгү ишеничи, жасаган ишин карайт. Жүрөгүндөгү ишеничи түзбү, жасаган иши жакшыбы болду. Кайсыл байлыгы барбы, жокпу, дүйнөдө эң сулуу адамбы же эң жөнөкөй адамбы айырмасы жок. Ошондуктан инсандын жүрөгүндөгү ишеничи жана жасаган иши Аллахка жакса болду. Аллах сураганын берет. Дүйнөдө Аллах коркулбайт. Ошого адам баласы Аллахтан кандай күтсө, үмүттөнсө, Аллах мамилени ошондой жасайт. Misal, bir adam orup kaldı. Men alanca өлкөгө барып дарыланбасам айыкпаймын десе, Аллах бул адамга ошол өлкөгө барып дарыланмайын айыктырбайт да, шифа бербейт. Себеби бунун ожиданиясы Аллахтан күткөнү ошол. Ошого адам оруп калды, мүмкүнчүлүгүнө жараша дарылансын. 10 сомуңуз барбы, 100 сомуңуз барбы, 1000 сомуңуз барбы, ошого жараша дарыланыңыз. Анын акчасы жок болсо бүткүл үммөттөн акча чогултуп bir адамды дарылоо бул тарыхта болбогон нерсе. Билесиздерби, тарыхта качан бүт өлкө акча чогулткан, нан чогулткан, качан bir эл жабыркаса, качан bir айыл, bir Аллах сактасын эми, bir айыл, bir область, bir район, bir шаар жабыркаса, ошондо жалпы эл жапатырмак жардам бериш керек. Бирок bir адам кыйналса, ага бүт эл жардам берүү мындай жок. Эмнеге андай болуп жатат? Себеби ошол адамдын ишеничи бул ушунча миллион акча чогултпаса айыкпайт деген ишенич бар. Аллах Таала ошондой мамиле жасайт. Бул ошондой кылгыла, чогулткыла ошондой акча. Андан арысы шифа бербей, бирок ошондой кылмайын Аллах бербейт шифа. Эмнеге? Бунун ишеничи ошондой. Кей bir адамдар, мисалы мен ушул акчаны төлөбөсөм, мына ишим бүтпөйт. Болду, ошол акчаны төлөбөйсүз, ишиңиз бүтпөйт. Эмнеге? Сиздин күткөнүңүз ошол. Биздин алдына алайлы ниетибиз бузулат да. Адам ниети мындай болуш керек. Мен Аллах жардам берет, ушул ишим, ушул документим, ушул жумушка орун алуу же, ушул пенсияга чыгуу же, ушул право алуу же, документ, кыскасы окууга орношуу, диплом алуу, ушуну мен арам иш кылбай туруп, пара бербей туруп бүтүрөмүн деп ниет кылсаңыз, Аллахтын жардамы сизге ошондой болот. А биз алдына алайлы ниетибиз бузук да. Мынау гайге, мынау правага, мынау дипломго. Биздин ниетибиз бузук, Аллах Таала олордун ниетин бузуп койгон. Албаса сизди кой бербейт. Сиз бербесеңиз, каяктан алат? Сиз бербеңиз пара, мен бербейин пара. Kim alат? Kayaktan alat? Kimden alat? Ошого биздин ниет биринчи бузулат, анын ниети бузулат. Адам ниетин түз коюш керек. Ооруду, мүмкүнчүлүгүнө жараша дарыланат. Кыйналды, мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет кылат. Аллах Таала мындай шарт койгон эмес, сен кыйналдыңбы? Так, 10 миллион чогултасың, анан мен жардам берем. Жок. Андай нерсе жок. Мусулмандын ишеничи ушундай болуш керек. Аллах мага жардам берет. Болду. Аллахтын жардамын издейт, намаз окуйт, аракет жасайт. Бирок колунда жок нерсени Аллах милдеттендирген эмес. Жада калса туруп намаз окуй албай турган адамды туруп жөлөнүп болсо да туруп окуйсуң деп милдеттендирген эмес го Аллах Таала. Бардыгы биздин ишеничтин бузуктугу да. Туура эместиги.
Musulmandын ишеничи кандай болуш керек? Эмнеге Аллах Таала Кур'анда 28 пайгамбардын окуясын баяндады? Намаз окуганын айткан жок, орозосун айткан жок, туулган жылын, туулган жерин, канча жашады, канча баласы бол, кантип үйлөндүм, не бол, жок. Ошол пайгамбарлардын Аллахка болгон таянычын, ишеничин, иманын айтты. Ибрахим алейхисаламдын отко түшкөн окуясын кеңири баяндады. Эмнеге? Биз Ибрахим пайгамбардын үммөтү эмеспиз го. Эмнеге бизге баяндады? Ибрахим алейхиссаламдын Аллахка болгон таянычын. Не деди? Хасбияллаху ва ни'мал вакил. Мага Аллах жетиштүү. Аллах менин ишим бүтүрөт деди. Бүткүл дүйнө каршы бир тарап, Ибрахим алейхиссалам жалгыз бир тарап. Бирок жүрөгүндө ушундай ишеним, хасбияллаху ва ни'мал вакил. Хасбияллаху, Аллах мага жетиштүү болду. Жабраил периште келди. Жардам керекпи? Айтты, ооба, керек, бирок сенден эмес деди. Амма илейка фала. Мухтажмын, албетте, адаммын деди. Бирок сага мухтаж эмесмин деди. Аллахка мухтажмын деди. Анда сурабайсыңбы, дуа кылып, ыйлап, жанталашып? Айтты, Аллах билбейби мен эмне акыбалда экенимди? Билет деди. Айтты, илмуху бихали югнихи ан суали. Аллахтын менин кандай абалда экенимди билип тургандыгы ошол жетет деди. Сураштын кажети жок. Бул эң жогорку деңгээлдеги Аллахка болгон таяныч да. Эчтегеге таянбадыбы, түз Аллахка таяндыбы? Аллах дагы Ибрахим алейхиссаламды сактоо үчүн сууду колдонгон жок, самалды колдонгон жок, жер тартып кет отту деген жок. Отту керек болсо өчүргөн да жок. Эмне кылды? Аллахтын жардамы дагы түз болду. Кимге? Отко. Кур'анда турат бул. Я нару деди. Аллах отту чакырып атат. От деди. Куни бардан. Сен деди, суук бол деди. Ибрахим алейхиссалам отко түшкөндө от. Ал жумаларча жагылган от. Ушу кичинекей эмес, ушунчалык чоң бүткүл дүйнөнүн адамдары отун чогулткан. Эң бийикте учуп жаткан куш күйүп түшө тургандай от эле да. Аллах не деди? Суук бол, мустак бол деди. Ибрахим алейхиссаламды отко минжиник менен, катапулта менен таштаганда ичиге түшкөндө Ибрахим алейхиссалам үшүй баштады. Аллах не деди? Ва саламан ала Ибрахим. Ибрахимге деди, саламаттуу бол деди. Анан от үшүтпөй. От күйгүзөт, мени күйгүзөт, сизди күйгүзөт. Неге? Себеби мен от күйгүзөт деп ишенем. Ибрахим алейхиссалам не деди? Allah kaalasa küygüzet, Allah kaalamasa küygüzbeyt. Oşuğa Allah ne dedi? Kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Sen tolka İbrahim'ge dedi. Soğuk bol, muzdak bol, salamatlı bol dedi. Aybek talay nurlan bakıtka degen yok. Biz kolumuzu otqa salsak bizdi küygüzet. Nege? Biz küygüzet deyibiz de. Biz ot özünden özüle küygüzet deyibiz de. Bıçak özünden özüle bıçak tarttın mı keset deyiz. İsmail aleyhisselam da oşol bıçak kesmedi o. İbrahim aleyhisselamın küçü menen, paygambardın küçü, jönököy adamdan en azı 40 ese küçtüğü olur. 40 ese küçtüğü küç menen, bıçak menen adam boynuna tartıp jatar. Bıçak kesmeydi. Nege? Sen ot küygüzöt eğer Allah kaalasa. Bıçak keset eğer Allah kaalasa. Su çöktüröt eğer Allah kaalasa. Oşol ele sudan Musa aleyhisselam da Allah Teala ötkörüp koydu. Firavun da oşol ele suğa çöktürdü. Su böyle. Bırak rezultat natija eki türdü. Musa aleyhisselam musulmandar menen kupkuruk boydan ötüp ketti. Firavun 800 bin askeri menen suğa çöküp ketti. Neni көрсөтүп жатат Allah Teala? Bizge neni düşündürmökçü? Sizlerin işenimiňerge jaraşa amal jasayın. Muamele jasayın. Bizdin işenim kanday bolsa, oşuğa Allah'a bolgon işeniş, tayanıç, ümit, korkunuç toluk boluş gerek. Musulman risk kılbayt. Risk degenimde ölü je bolot je bolboyt. Musulman ne kılat? Tövekkül kılat, tayanat. Allah'a tayanıp bir iş jasayt, saparga attanat. Üylönöt, je kaysyl işti bolson Allah'a tayanıp jasayt. Allah kaalasa bolot,
bolboy kalsam ne deydi? Men bir nerseni toora emes jasadım deydi. Oşo Allah'a tayangan adamga Allah jardam berет деп Allah özü Kur'an'da aytkan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tayansa Allah ağa жетиштүү болот. Allah sizin işinizge özü Allah koluna alsa bütbögen iş bolu. Çok. Allah kimdi kalasa oşoga sebep kılat, birok işiniz bütöt. Nege? Sebepsiz Allah'a tayangansız. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ. Kim özünün akılına tayansa, men öte küçtүү, akıldığı, bilimdüğümün, okugan emes, bilimi jok kalgan. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ. Akılına tayangan adam fakat dalla. Uşunday adaşat. Hiç kim adaşbagандай adaşattı. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى مَالِهِ. Baylığına tayangan adam fakat qalla. Sekundda uşunday bolut, baylığın nölge düşüp kalganda, azayıp kalat baylığı. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى سُلْطَانِهِ. Kim biligine tayansa fakat ihtalla, aldanıp kalat. وَمَنْ اَعْتَمَدَ عَلَى اللّٰهِ. Kim Allah'a tayansa فَلَا ضَلَّ وَلَا قَلَّ وَلَا اخْتَلَّ. Ol adaşbayt dağı, kemimeyt dağı, aldanmayt dağı. Oşoğu emne bar bolsa bolsun. Allah kimge ne verse bolsun, oşol nerseler bolup durup Allah'a tayangan oşul tayanıştı. Musa aleyhisselam okuyasında, Musa aleyhisselamın kolunda tayağı var. Kaynatası Şuayb paygambar. Musa paygambardı ne dedi? Oşol kezde de kalın bar okşaydı. Ayttık. Tam da dedi, kızlarından birisini berem dedi. Musa aleyhisselam tanıdı. Aytdemi 10 yıl koy, 8 yıl koy kaytarasın dedi. 10 yıl kaytarsan özün bilesin dedi. Kaynata köye ola kayıp жатады. Kızım berem, birok 8 yıl koy kaytarasın dedi. Şart. 10 yıl kaytarsan dağı jakşı bolat dedi. Musa aleyhisselam 10 yıl kaytardı. Mine koy kaytarasın dep durup tayak berdi. Al tayaktı Şuayb paygambarga atası bergen. Ağa anın atası bergen. Ağa Adam aleyhisselam bergen. Adam aleyhisselam anı kurup çıkmay beyişten ala çıkkan ele. Adam aleyhisselam kolunda var kezde tayak ele. Nuh aleyhisselam kolunda var kezde tayak ele. Şuayb paygambarın kolunda var kezde tayak ele. Musa aleyhisselam koluna kelgende al jönle tayak bolboy asa Musa boldu. Musa aleyhisselam da anı 10 yıl boyu işletip жүрdü jönle. Koy kaytarat, karışkırlar kelse saktanat. Daraktardın жалбырактарын көйүп берет, жерлерди жумшартат, bir жерден секирип өтүш керек болсо секирип өтөт. Кыскасы таягы дайыма жанында. 10 жылдан кийин Allah Taala Musa aleyhisselamga paygambarçılık bergenden keyin суроо берип жатат. Вама тилка бияминика я Musa. O Musa, bul Taha деген сүрөдө бул окуя кеңири бар. Ey Musa, senin 10 kolunda karmap algaның emne? Uşul ayattan bilinet, kim tayak karmayman dese, kartayıp kalgandan, oşol kişi tayağını 10 koluna karmap жүрgөнü, demek tuğra oşol eken. Sebep Musa paygambarın tayağı 10 kolunda eken. Japjaş ele adamın tayak kötörüp жүрgөнü sünnet emes. Tayakka muhtaj bolup kalıp tayak kötörüş gerek bolsa, anan tayak kötörsöňüz bolot. Oşunu 10 kolga, sol kolga kötörse bolboyt emes, kıskası 10 kolga karmap algan eken de Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam ne dedi cevapka? Qala hiya asaya. Ya Allah, bul menin tayağım dedi. Cevapты qarаңыз. Bul jönle tayak degen jok. Bul menin tayağım dedi. Anan Allah Taala soragan jok elem, ne kılasın, ne paydası var? Jok, Musa aleyhisselam ulap ketip jatat. Atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Sura kıskale. Ma tilka bi yaminika ya Musa. Musa, on kolundağı emne? Cevapты qarаңыз. Ey Allah, bul menin jeke mençik tayağım, bul tayakka tayanamın, koylarımdı bağamın, karışkırlardan saktanamın dep sanap jatat, ulamalar aytat 70'tey paydasını sanap berip atat Allah Taalaga deydi. Anan Allah Taala ne dedi? Alqiha ya Musa. Musa, şu tayağını jerge koyçu dedi. Oşul okuyanı bayandap jatkanda kebiröler makul aytpayın işte dedi. Kebiröler ne dedi? Musa aleyhisselamda Allah Taala aytkan tayağını taşta degen. Taşta degen jok. Arap dilinde taşta degen söz irmi bolot. Irmiha lahtır, taşta, ırgıt, alıska.
Allah Taala alqi dedi. Alqi degeni koy degeni. Janыңа жерге koy degeni. Alqiha ya Musa, tayagın koyçu degeni. Tayagın janına ele koydu. Faida koyoru menen faida hiya hayyatun tas'a. Tayağı ajdar bolup ketdi de. Çoң жыланга айланып ketdi. Tas'a degeni nары beri çurkap жүрөt. Tiri ajdar. Musa aleyhisselam çoçudu. Allah Teala ne dedi? Khudha ve la takhaf. Musa dedi çocuğa, karmagın dedi, korkma. Sanu'iduha siratahal ula. Tayağın alğaçkı avalına kaytarıp berem. Musa aleyhisselam şunda kuyruğundan karmayın dese, çocuğa başından karmaydı. Musa aleyhisselam tayağının başından karmaganda tayak oldu. Okuya oldu, bitti. Musa aleyhisselam ömrünün akırına çeyin tayağın taştagan yok, kötörüp жүрdü. Biroq tayan için taştadı da. Anan keyin kimge berdi al tayaktı belgisiz. Asa Musa'nı izlebeş gerek. Eğer bugün tavuk kalsanız dile taşlasanız eşteki olmaydı alçı. Bul Allah Teala biz sizlerge körsetүү üçün. Eğer Allah Teala Musa aleyhisselamdan menden sırasa. Bul ne dese ben dedim. Ya Allah bul menin maşinem. Ya Allah bul menin dükönüm. Menin konteynerim. Menin zavotum. Menin diykançılığım, tura? Meniki deymiz. Birincisi, ikincisi, bul maşinemenen ben kışında içi жылуу alısqa baram, tuğandarım mingizem. Bala çaqamda aylantırgan alıp çıkan, bul dükön meniki, dükönünden düşkön paydaga bala çaqa bagam, atayın neme jardan berem, bul diykançılık meniki 10 hektar jer, bul jarmısın ijaraga berem, jarmısını buday egem, arpa egem, жалкооrak bolsanız, je bolboso sabыз egem, kartoşka egem, mehnetkeş bolsanız, kıskası işteyim, oşol жерден пайда, oşol пайда menen bala çaqa bagam. Biz oşontup aytmakmız da bizce. Tura bizde kimde hem ne olsa. Dükkanı olgan dükkanını aytat ele, diykançılığını aytat ele, kesibi olgan kesibini aytat ele. Allah Teala bu okuya arqılı bizge ötön nazik sonun bir nese düşündürdü. Qara, diykançılığınlarda taştabagıla. Magazinde de jap taştabagıla. Ustaxanаңарды da japbagıla. Kesibingerde de taştabagıla. Bolgonu sen ançalık tayanı olma dedi. Tayağına. Жылан bolup sen jep alsaçı dedi. Sen mındaydı. Kuday buyursa, uşul жерден пайда болады. Allah kalabasa kança adamlardı maşinesi üçün öldürüp ketedi. Kança adamlar үйün içinde kүйüp ketip жатат. Kança adamlardı jeri üçün su talaşıp ketmenmenin başında jep ölüp kalıp жатат. Allah kalasa, oşoga Allah kalasa пайда болады деп işengin, бирок tayağını taştaba dedi. Tayanıç Allah'a olsun, tayağınızdı bekemerek karmap alыңız, başından karmap alыңız. Dükkanınızdı andan çoğurak dükkan jasanız. Diykançılığınız 5 bolsa 10 hektar diykançılık kılыңız. Maşineniz kiçineke bolsa çoğ maşina alыңız. Ustaxanаңız biri bolsa ökö kılыңız. Bирок tayanıç hiç kaçan bu nerselerge bolbosun, Allah'a bolsun dedi. Emi Musa aleyhisselam burada kolundağı tayak menen tolka koy kaytara bile, emi oşol tayanıcı çıkkan, Allah'a tayanıcı bolgan kolundağı tayak menen Firavundan musulmandardı saktap alıp gelatat. Artta Firavun, aslında su, darya, çoğ. El köp, Banu İsrail 12 uru aytdı. İnna la mudrakun. Musa dedi. Musa aleyhisselamın kavmi var go, eli var go. Ötö madaniyatsız eleli. Ötö adepsiz söylegen sözleri dağı sen dep söyleytiledi. İnna la mudrakun dedi. Boldu dedi. Sağa işeni biz arasatta kaldık dedi. Bul jaka barsak su, bul jaka barsak ölüm dedi. Ayaktan nары sen artından erçilik degendey kılıp söylüyordu da. Musa aleyhisselam ne dedi? Kalla, hiç kaçan anday kılmaydı. İnne ma'iyya rabbi seyahdini. Allah benimle birge, Allah bizge yol açıp eder dedi. Allah'tan hüküm kütüp durar. Allah ne dedi? İdrib bi asakal bahra. Musa kolunda tayak var go. Tayanıcı yok. Bul tayağını. Oşol tayağın menen suğa çap dedi. Emi qarаңыз. Allah'tan hükümün kede adamın aklına sıyat, kede akılga sıymay kalışı mümkün. Tayaktı suğa çapsanız mı olur? Çap böyle su çaçıraydı. Tayaktı Firavun'un başına çapsa, çok degende minusa diyeyim bunu. Akıl oşona aytar. Musa aleyhisselam akılını işletmey Allah'tan aytkanın jasadı dağı sudu çapkanda hüküm atkardı da tayanıcı çıkkan tayak murda Musa aleyhisselamga ele paydasını tegizip жатқан bolsa, emi oşol tayak bir kavimge paydasını tegizdi. Allah Taala oşol tayaktı çapkandığından suunu ağıp жатқан suunu toktotup 12 jol açıp berdi.
күнгө өкүм берди. Арттан келатат алар, токтоп калган жок, паузада эмес алар, басып келатат. Суудун астын кургатып берди. 12 уруу 12 жолдон өтүп баратат. Анан алар дагы жанталашып кутулсам эле болду эмес. Муса алейхисаламдан сурайт да, фаланчылар өтүп атабы, өтпөй атабы. Муса алейхисалам Аллахтан дуа кылганда ортодо токтоп калган сууну Аллах таала айнектей кылып берди. Бири-бирин көрүп атышат. Силер да барсыңар, силер да барсыңар. Булар суудан өтүп жатканда Фираун дагы аскери менен келип сууга кирди. Ошол эле сууга, ошол эле жол менен мусулмандардын эң акыркысы суудан чыкканда Алла өкүм берди. Толугу менен Фираун аскери менен сууга чөгүп кетти. Анан эл Фираундон өтө катуу корккондон не деди, айтты. Бул өлгөн эмес деди. Бул бир күн бир жерден чыгат деди. Өлдү десе, жок, өлгөн эмес. Муса алейхисалам дуа кылганда Аллах таала өлүгүн чыгарып берди да. Ошого чейин суу, дария, деңиз, океан ичинде өлгөн балыкты дагы, адамды дагы суусун өлүгүн чыгарбайт экен да. Муса алейхисалам дуасынан кийин өлүктөрдү сууга сыртка чыгара турган болгон. Киттерди да чыгарып салат сырткачы. Анан бул эл, макул эми ишендик дейт. Анан жолдо баратканда чаңкады. Айтты, Муса, биз чаңкадык дегенде Муса алейхисалам айтты, Аллах, эл чаңкады, суу жок дегенде Аллах таала эмне деди? Таягың менен ташка чап деди. Таякты ташка чапсам не болот? Же таяк сынат, же таш, мындайча айтканда эчтеке болбойт, туурабы? Жок, Аллахтын өкүмүн аткарып туруп, таянычы чыккан таяк менен чапканда фан фажарат мин хусната ашрата айна, ошол таштан 12 булак атырылып чыкты да. Ар бир кавым өзүнүн булагынан суу ичти. Айтайын дегеним, биздин бүгүн бизде бар нерсе, биздин машинебиз, дыйканчылыгыбыз, ustaчылыгыбыз, кесибибиз, акчаларыбыз, үйлөрүбүз, аларды өтө жакшы кылып кармап жүрүшүбүз керек, бирок бул нерселерге таянып, ишенип албашыбыз керек. Менде акчам бар, өлбөйм, машинем бар, көчөдө калбайм, жумушум бар, мен жашайм. Жок. Аллах буйрса жакшы болот. Аллах кааласа жакшы болот. Аллах сактасын, эгер Аллах каалабаса, акчаң болсун, машинең болсун, үйүң болсун, кесиң болсун, не болсо болсун, өлүп калсам не болот? Ошондуктан мусулмандын бүт нерсеси болсун. Аллах эмне берген болсо, ошону өтө сонун кылып, жакшы кылып, мыкты кылып иштетиш керек, таштабаш керек. Бирок таянып албаш керек. Эң сонун жол ошол. Ошого Аллах карайт, ким эмнеге таянган болсо, ошол Аллах таала ошол таянган нерсесине эмне кылып коет, тапшырып коет. Сен ушунча айлыгым болбосо кыйналып жашайм дейсиң, болду, ошончо айлык тап анда өзүң. Кыйналбай жаша. Ага чейин кыйналып жашай бер. Ошого таянбаш керек. Акчага да таянбаш керек, бирок акчаны таштабаш керек. Машинеге да таянбаш керек, бирок машинени да таштабаш керек. Кесибине да, акылына да таянбаш керек, бирок кесибин да таштабаш керек. Эң жакшы деңгээлде аткарып кесибин, анан Аллахка таянуу, мына ушул имандуулук. Кесиби да жок, акчасы да жок, машинеси да жок, эчтекеси жок, мен Аллахка таянам деген барбы? Бул не билесиздер? Бул айласыздык. Бир адам эчтекеси жок. Жөө, пешком, бир тыйын акчасы жок, ажыга кетип атат. Сен акчаң жок, ажыга кетип атасың. Болду, мен Аллага таянып кетип атам. Сиз Аллага таянып кетип аткан жоксуз, бүткүл дүйнөдөн суранып баратасыз. Менде акчам жок, даяр тургула. Так что көчөдөн ар бириңер акчаны бергиле деп. Бул таваккул эмес, бул тааккул. Бул тааккул дегени тамак сурангандык бул. Ошого адамга Алла эмне берген болсо, ошону жакшылап, иштетип, пайдаланып, анан Аллахка таянган бул момундук да. Эң жакшы дарыларды сатып алып, бар акчасына дарыланып, анан Аллахка таянган бул момундук. Пайгамбарыбызга бир мусапыр келди. Киргенде айтты, эмне менен келдиң дегенде, төө менен. Кана төөң? Аллага таянып тапшырып койдум. Кантип? Ошол жибин мойнуна мындай чороп коюп эле, таваккалту деп Аллага таяндым деп келе бердим дегенде, пайгамбарыбыз айтты, каййид ва таваккал, бар деди. Төөңдү байлап, анан Аллахка таянып кел. Көрөбүз, байлаган жибиңе таянасыңбы, же Аллахка таянасың? Машинеңи жөн эле ачып коюп туруп эле көчөгө таштап, мен Аллага тапшырдым, болбойт. Машинени кулптайсыз, сигнализация коёсуз, керек болсо камера коёсуз. Эми Аллага таянасыз. Ушунун атын таваккул деп айтат.
жумуш издейбиз, дарыланасыз, бирок Аллахка таянасыз. Ошондо Аллах Таала сизге Аллахка таянгандыгыңыз үчүн эмне кылат? Аллах Таала таянычыңызга жараша мамиле жасайт. Таштап салуу, Аллах берген нерсени иштетпей таштап салуу. Жок, мен дарыламайм, ичпейм дары. Жок, акча кереги жок. Бул акылсыздык. Бул адамды психиатрический больницага алып барып туруп, колу бутун байлап, жанагындай кийимдерди кийгизип, bir 4 жыл дарылаш керек да, 4 ай эмес. Аллах берген акчаны таштап, машинаны минбей, дарыны ичпей, жумушка киргизсе, мен Алла, бул адам точно айнып калган да. Аллах берген нерселерди ошонун ичине таянып, сыйынып кеткен, бул адамдар дагы кичине ал жерге алып барбаса дагы берирегине алып барып кичине дарылаш керек. Өзүнүн илимине, билимине, акчасына, байлыгына, бийлигине, магазинине, өзүнө эле таянып, сыйынып алган адамдарда кичине бер адилеттүү, орточосу эмне? Жумушту да жасайсыз, Аллахка таянасыз. Дарыланасыз, Аллахка таянасыз. Бул акылга да сыя турган нерсе, адилеттүү дагы нерсе бул. Ошо айтты Аллах Таала адам баласынын жүрөгүн карайт. Жүрөгүндө эмне бар? Жасаган ишин карайт. Жасаган ишибиз Аллахка жакса, Аллах берген ахвал бизге жагат. Жасаган ишибиз Аллахка жакпаса, Аллах берген ахвал бизге жакпайт. Түнү менен кандай амал жасасак, таасирин Аллах күндүз берет. Күндүзү кандай амал жасасак, таасирин түндө берет. Күтпөйт булчу. Өйдөгө гүл таштасаңыз башыңызга гүл түшөт. Таш таштасаңыз гүл түшпөйт. Амалыңа карайт деген ошол. Фамилиясына, отчествосуна карабайт. Ким, бул паланчынын небереси экен, паланчы чоң адам, жакшы эле жашай берсин, андай жок. Коррупция жок. Аллах эмнеге карайт? Амалы. Ин хайран фа хайрун ва ин шарран фа шаррун. Амал жакшы, ахвал жакшы. Амал жаман, ахвал жаман. Ошого адам наалыбаш керек. Заман бузулду, заман бузулду. Эмне деш керек? Мен бузулдум. Биздин пейлибиз бузулду. Элди да күнөөлөбөңүз. Эл бузулду. Жок, мен деңиз, мен. Мен пейлим бузулду, менин жасаган ишим бузулду, ситуация бузулду. Ахвал кандай? Мен начар. Ахвал начар дебеңиз. Себеби ахвалды Аллах берет да. Мен начар. Ошо аталарыбыз бекер айткан эмес, баары жакшы, мен жаман деген. Баары буудай, мен саман. Кээ бир адамдар ойлойт экен да, эмне анда адам өзүнүн самооценкасы түшүп калат. Жок, мен жаман дегенден самооценка түшпөш керек. Адам мен жаман дегени келген ахвалга бирөөдү күнөөлөбөш керек. Мына сен ушундай кылбаганда мындай болбойт эле. Сен батыраак келгенде кечикпейт элек дебеш керек. Сен акырынаак айдаганда авария болбойт эле. Мен айдабаганда деле авария болот эле. Мен үйдө отурсам деле авария болот эле. Эмнеге? Бул болуш керек болчу. Ошо бирөөдү күнөөлөбөш керек. Сен кичине батыраак келгенде ушу самолетко үлгүрөт элек. Мен аэропортто жатып алсам деле үлгүрбөйт элекмизчи. Ошо адам баласы ахвалга эмнени күнөөлөш керек? Өзүн. Заманды жамандабаш керек. Заман бузулду, заман бузулду. Бул сөздөн кайталы. Заман бузулбайт, адам бузулат. Bir профессор шагирттерине bir сыноо өткөрүш үчүн, bir нерсени түшүндүрүү үчүн мисал. Политическая карта мира деген бар. Чоң билесиздер, мектепте окуган болсоңуздар, дүйнөнүн картасы. Ошо картаны алып келет дагы аудиторияда балдар отурат. Анан ошону биринчи 2ге, анан 4кө, анан 8ге, анан 16га, анан 32ге, анан 64кө бөлүп туруп, мына үйүп коет дагы айтат 1 саат убакыт дейт. Şu kartanı çoğultasın. Büyük bardağı kelet dağı birden kartanın bir kişine parçasını karma olgan. Geografiyanı biz çötke okuganbız da. Tora. Avustralya menen Austriyаны ayırmasını bilmeyiz misala. Avustralya'nın bor şahırı kaysılı birödün kolunda Avustralya, birödün Avstriya. Cavuştur çok şoğuydu. Falançın bor kaysılı Afrika'da 62 өлкөнү вообще эле билбейбиz. Afrika'da точно 62 өлкө эмес, көп өлкө бар. Бирөө кармап алган Буркина Фасо, бирөө кармап алган Жузрул Камар. Эч кимиси билбейт да ким кошунасы экенинчи. Анан бирөөсү ошо колундагы кичинекей картаны мындай кылса,
bir көз турат экен да. Балдар картаны жөн эле койгула. Ошол колуңардагы картанын артын карасаңар, менде бир көз бар экен. Экинчи көз кимде десе, бардыгы менде экен дейт. Мурун кимде экен? Бирөө менде экен, бир мурун. Кашчы менде экен. Кулакчы менде экен. Бардыгын алып келип туруп, көздү көздүн жанына билет да, адамды билет да, көз каякта туруш керек. Хотя бы шуну билебиз да. Ошентип жерге коюп, көздү, мурунду, кашты коюп туруп, анан скотч жабыштырып туруп, мындай айлантырса, карта даяр. Жарым саат эле барып, агайды чакырып, мына силер сонун географияны жакшы окуп турсуңар, мына жарым саатта эле дүйнөнүн картасын чогултуп турсуңар десе, жок агай. Өз дүйнөнүн картасын чогулткан эмес, өзү биз көз табып алып, бияктан ошо адам чогулттук элек, анан артын карасак карта экен десе, бүгүнкү сабактын темасы ошол эле. Адам оңолсо, аалам оңолот деген. Эгер адам оңолсо, аалам оңолот. Койлор оңолсо, уйлар оңолсо эмес. Адам. Ааламды Аллах адам үчүн жараткан. Эгер адам оңолсо, кантип оңолот эми адам? Адамдын көзүнө уяттуулук келсе, тилине чынчылдык келсе, жүрөгүнө иман келсе, ою тунук болсо, пейли кенен болсо, ашказаны адал болсо, басканы түз болсо, жасаганы жакшы иш болсо, адам оңолду болот. Адам оңолду, аалам оңолду. Дүйнөдө мисалы тополоңду, уруш талашты кимдер баштайт? Койлорбу, уйларбы? Ким биринчи баштайт? Адамдар. Бул адамды урат, бул адам балдары келип бул адамды урат. Эч качан уйлар, койлор же эмелер, кенгурулар баштабайт эчтекени. Бешара динозаврлардагы жөндөн жөн жок болуп кеткен эмес да. Адамдын айынан жок болуп кеткен ошо. Эгер бар болсо эми Алла билет. Бир аксакал 99 жашта экен. Анан 6 жашар небереси бар экен. Биринчи класска барып, биринчи класска барганда кичине угуп алат да, динозавр falan түкүндөр угуп калса, анан үйгө келип атасынан сурайт экен. Чоң ата, сиз канчадасыз десе, балам мен 99дамын десе, сиз динозаврларды көрсөңүз керек дейт экен да. Ошентип билбейбиз, динозавр болгон эмес, кыскасы айтып жатам. Аалам оңолуусуна эч нерсенин оңолуусу шарт эмес. Бир эле адамдын оңолуусу шарт. Ал эми адам оңолот, бир-бирден мен оңолоюн десем, плюс 1 болот. Сиз айттыңыз, келе мен оңолоюн, плюс 2 болот. Ошентип ар бир адам айтса, 8 миллиард адам айтса мен оңолоюн десе, аалам оңолот. Аалам оңолгондо эмне болот билесизби? Мезгилдүү жамгыр жаайт. Жер титирөөлөр болбойт. Суу каптамай болбойт. Кымбатчылык болбойт. Аллах өзү Куранда айткан: "Ма яфалуллаху би'азабикум." Аллах силерди кыйнап, азаптап эмне кылмак эле дейт. Ин шакартум ва амантум. Эгер силер имандуу болуп, шүгүрчүл пенделерден болсоңор, оңолсоңор, силерди кыйнап эмне кылмак элем дейт. Ошого заман бузулду деп төңкөп кое бербейли заманга. Оңой да булчу. Заман бузук. Кыйын доордо жашап атабыз. Чөткү доордо жашап атабыз. Неге айтайынбы? Себеби биз тирүүбүз ушул доордочу. Николайдын доорунда жок элек, туурабы? Эртең дагы бир 100 жылдан кийин дагы жок болобуз. Эң чөткү доор кайсы? Бүгүн. Неге? Сиз да барсыз, биз да барбыз. Бизге чейинки Аллах билет, алар кантип кыйналып жашаган. Бизден кийинкилерди Аллах билет не болот. Бирок бүгүн биз тирүүбүз, алхамдулилла. Ошондуктан заманды жамандабаш керек, башка заманды эңсебеш керек. Учурдагы амалыбызды оңдосок болду. Аллах ахвалыбызды оңдойт да. Ахвалыбызды оңдойт. Бир акын айткан экен: жакшылык кылсаң, жакшылык көрөсүң, жамандык кылсаң, жамандык көрөсүң. Ишенбесең, кылып көр. Бейиш дагы бар, тозок дагы бар, ишенбесең, өлүп көр деген экен да. Ошого риск кылбаш керек да. Жакшылык эле кылып жүрө берели. Бейиш дагы бар, тозок дагы бар деп ишенип эле жүрө берели. Барып ким бирөөлөр менен ким барып көрүптүр. Барып көргөндөн кийин опасный. Барып көргөндөр кайта албай жүрөт да. Ошого туугандар, момун адам ушул дүйнөдө эле туруп ишенет Аллахка, жакшылык кылат колунан келишинче, Аллахтан жакшы эле үмүттө болот.